Мен Атабаева Дилфуза, Кара Суу шаарында аялдар кеңешинин төрайымы болуп иштеймин. Шаарыбыздагы стереотип өтө тоскоолдук кылат. Балким ошол себептүү бизде жаштар арасында ажырашуулар көп кездешип атат. У нее стресс, депрессия, үстү качып кетипти. Азыр биздин Кара Суу шаарыбызда Теңдик нуру фонду жаш кыздар менен анан үй бүлөлөр менен тыгыз иш алып барып атат. Мына 1-2 жылдан бери азыр биздин жаш кыздарыбыз жок дегенде 200 кызыбыз өзүнүн укугун билип, гендер эмне экенин билип калды. Мына билим алуу керек экенин, кесип тандаш керек экен деген максаттарды алдына коюп, окубаган, билими жок же кесиби жок кыз келиндер арасында ушундай тренингтерди, окууларды, мастер-класстарды уюштуруп, психолог менен жолугушууларды көбүрөөк уюштуруп бердик. Аялдар ачылып, ойлорун айтат экен, максаттарын айтат экен. Когда, кто и какие действия будет делать? Ошо эртерникеге тийүү, ажырашуу же зордук зомбулуктун алуу максатында биз Кара Сууда мына коомдун алдын алуу борборлору уюштурулган, аялдар кеңеши, жаштар комитети, РОБД менен тыгыз байланышта иштейбиз. Биздин бөлүмүбүз эң негизги максаты кандай? Бул ушул биринчи ушул үй бүлөлүк зомбулуктан жабыр тарткан аялдарга, кыздарга укуктук жардам берүү. Республикабыздын аймагында 58 милициянын көчмө кабылдамасы иштеп атат. Бул көчмө кабылдаманын эң негизги максаты алыскы жердеги элдерге барып ошолор менен жолугуп, сүйлөшүп, ошолордун көйгөйүн угуп, ошол эле азыр билип атасыздар, эрте турмушка чыгаруу боюнча ошол эле кыз ала качуу деген биздеки болгон коомдогу тез көрүнүштөрдүн бардыгын ушул көчмө кабылдауулар аркылуу жеткирип атабыз. Были внесены изменения в закон об охране семейного насилия. Нашими экспертами подготовлен перечень нормативно-правовых документов, в которые необходимо внести изменения. Разработаны индикаторы по проведению гендерной оценки, по проведению гендерной самооценки. Был пройден обучающий курс по предотвращению и борьбе с гендерным насилием. И я считаю, что мы таким путем добились очень больших успехов в том плане, что хотя бы часть сотрудников этих ведомств, они уже становятся гендерно чувствительными к этим вопросам. Менин атым Мамасалиева Мухтасар. Мен 14 жаштамын. Виноградный айылында жашайм. Эң эле чоң маселе бул эрте нике болот. Кыздардын 9-классты бүтүп бүтпөй эле турмушка берип салышат да. Менин үй бүлөм негизи эле кичинемден эле билим алуу керек деп билимге басым жасап келишкен. Ар тараптан колдоо беришкен негизи эле. Мен спортко кызыгам. Спорт дегенде бул спорттун түрү бокска кызыгам. Бирок бокс бул негизи эле спорттун кээбекчи түрлөрүнүн алар деген эркектер деген маштык шаттоо менен аялдарга эмес деген стереотип бар да негизи элечи. Анан ошол стереотипке карабай ата-энем мени кызыкчылыгымды колдошкон да. Мен гендердик теңдик маалыматтары керек деп, аябай керек деп ойлойм. Себеби кээинки кыздар мындай адамдар бул эркектин иши деп ойлогон нерселерди жактырышат да, алар кызыгат ошол нерселерге. Ошол гендердик стереотиптерди жок, бул стереотип экенин билишсе, ошол как өзүнүн кызыккан иштери менен айланышат да как. Азыр бирок 20 кыздын ичинде карасам, 20 кызда аябай өзгөрүү болду. Биздин мектептегини алып карасам.
алар өздөрүнө план коюшту. Бул долбоордо бизге күндөөлүк берилген болчу. Биз ал күндөөлүктө ошол газ сыкмасы бар болчу. Ошол керек сапаттарды билүү үчүн ар кандай күндөөлүккө ар кандай ыкмалар киргизилген болчу. Ар кандай суроолор берилген. Бул суроолор аларга пайдалары аябай тийди деп ойлойм да. Менин атым Салтанат. Кочкор айылында турам. Азыркы маалда мектепте мугалим болуп иштейм. Эгер айымдар арасында солидардык болуп, өлкөбүздө акыркы акыбалды карасак, мугалимдин ролу дагы өтө төмөндөп кеткен. Мугалим жөнөкөй адам, жөнөкөй айым экенин эч ким түшүнбөйт. Себеби анда үй бүлөсү бар, ал дагы физикалык, менталдык жагдан жабыркашы мүмкүн да. Ошо фитнес зал бул февраль айында ачылды. Негизи бул Кочкор жергесине биринчиден болуп ачылган үчүн өтө кызыктуу болуп, көп адамдар талап суроо бар экен. Маанай жарык болуп, мен өтө жеңил болуп калдым деп, жумушка көңүлдүү барып калдым деп, ушундай отзывдарды уктук. Ошондой эле мугалим да ошондой. Себеби дегенде мугалимдердин арасында 85%га чейин айымдар түзөт. Эми ар бир көп эле үй бүлөдө зордук зомбулук болот экен да. Биз ошо жерден бердик. Ошо катышуучулардын эми 50%дан жогору эле ошондой нерсеге кабылыптыр. Ошолорду айтып, жеңилдешип, анан бири-биринен кеңеш алышып, анан үй бүлөсүндөгү нерсени, жаман терстен зордук зомбулук боюнча чечүүгө көп жол алышты да, чечүү жолдорун алып. Себеби дегенде келечек муунду физикалык, менталдык жактан ден соолугу чың мугалимдер болсо, маанайы жакшы болсо, жакшы келечектеги муундар тарбиялайт. Жакшы муун тарбияланса, өлкөбүздүн өнүгүшүнө аябай чоң зор салым кошулат.